Көкташ айылынын тургуну Бüşадат Маннаповага таандык болгон турак үйдөн өрт чыккан. Кырсык ушул жылдын 16 январында болуп, жергиликтүү тургундар өрттү өз учурунда өчүрүп калуу үчүн колдон келген жардамын көрсөтүшкөн. Баткенден келип, дашта сыйларым бар да, шолордон бир караланчы да өссөмөлө коңушум үй түтүп атат. Ой, жүгүргүлө, коңушу колоңдор жүгүргүлө, балдар жүгүргүлө деп келип, сууду чачып, сразу урду да верандага. Анан балдар баары жүгүрүп келип, сууду ташып бердик, сууду чачты, пожарныйды чакырды балдар. Шөнтүп көптөп көмөлтөп шакса өчүрдүк да. Кудай бир сактады, сактаганы чын болсун илайым. Мен бияқта үйден иш кылып аткам, мен эки үй наракта турам. Бияктан бир үйдөн чоң түтүн чыкканынан бияка жүгүрүп келсем, бияктан эки коңшуларыбыз да келип калды, ошет экен. Анан бияктан келиндер келди, ошо жактан бияктан челектерди алып эле уже биз келгенде мына жерлерге уже от үйдүн ичинен жалында бияка чыгып атыптыр да, уже мына үстүлөргө жетип калыптыр. Үстүлөргө анан бияктан суу менен утуру суу менен чачып өчүргөнгө аракет кылып кирип аттык. Болсунча мына айнектердин үстүнөн көп түтүн чыгып атты да, оттун жалындары ошол жактан көп чыгып атты. Мына эшик дагы уже күйүп калыптыр да, биз келсек. Эшикти алдык, анан ичиге утуру сууду чачып, ошо суудун эмеси менен кирип бардык да. Бияктан биз келгенде уже бияктан адамдар көбөйүп кетти. Суу жакын болгондон биз уже биякты кичине өчүргөнгө жетишип калдык да. Ошол. Өрттү өчүрүү үчүн Самаркандек айыл аймагындагы номер 31 өрткө каршы күрөшүү бөлүмүнүн 3 кызматкери тартылып, өрт өчүрүлгөн. Адистердин айтымында бир бөлмө жана анын ичиндеги буюмдар толугу менен күйүп кеткен. Натыйжада өрттүн чыгымынын жалпы суммасы болжол менен 155.180 сомду түздү. Өрттүн себеби кыска чыңалуудан келип чыккан деп болжолдонууда. Жабырлануучуга жардам колун сунган мекендешибиз Бактияр Калпаев жеке каражатынан каржылык колдоо көрсөттү. Алдыда беришен инсандардын жардамында үй кайрадан курулары күтүлүүдө. Кече эле Баткен жергесинде акыйкаттык орнуп, мына чек арадын чырынан байланыштуу биздин энелерге 180 000 сомдон штраф салынып, кече эле ушулар толугу менен акталып, кече энелери сүйүнүп үйгө келсе, мына көргөн үй күйүп кетиптир. Биз кече эле ушу менен кабарлашып, Бактияр Калпаев менен кеңешип, Бактияр Калпаев кече бүгүн келип биздин кабар алып, өзүнүн кичине салымын кошту үйдүн түптөбөгө. Ошону Бактияр Калпаевдин саламын айтып, бүгүн кичине акчалай жардам бердик. Буюрса эл дагы жөн турбайт экен, эл дагы салымын кошобуз дешти, буюрса кичине үй чоң болуп бүтөт. Үй ээлери кыйын учурда жардам колун сунган кайрымдуу адамдарга өз ыраазычылыктарын билдиришти. Бир чети сүйүнүп да турабыз, бир чети ушундай акыбалга эме болгонуга дагы эме болуп турабыз. Ошондой болсо дагы келип ушул акыбалыбызды азыр дагы артыбыздан келип Бактияр Калпаев келип акыбалыбызды көрүп, Бактияр Калпаевдин балдарыбы ака-икасы билбеймин келип ушундай бизди акыбалыбызды сураганыга чоң рахмат айтабыз. 2021 жылдын башталары менен Баткен районунун аймагында 4 өрт кырсыгы катталган болсо, Баткен шаарында да 2 учур катталып, жалпы материалдык чыгым 259 000 сомду түздү. Айжан Кубатбек кызы, Эрин Сазамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.